Күндүн батканы менен таңдын атканын ким токтото алыптыр? Кызгылтым багымда батышта кылаят. Кашка атчан чочун бирөө аттын башын бизге урду. Үйдүн күчүсү барып, аттан түшүрүп кымыз сунду. Конок суу сап келген тейди. Конок берекеде. От менен аластадык. Бул үйдүн чоң энеси 9 таш менен төлгө салып отурган. Коноктун атын алып, алдына тамак коюлду. Мал союлду. Алды калыңдатып көрпө төшөк салынды. Алыстан бөрү уулуду. Тамак пышканча коноктун атын сурагандан тартынып турдук. Үй ээсинин кабагы салыңкы. Аны билгизбегендин аракетинде. Кичинекей сырколоп калыптыр тиги боз үйдө. Көз тийип кеткенби? Алаңгыча колго суу коюлуп, сый тамак тартылып, конок кадаасы болду. Тамак ичип бүткөндөн соң тунжурабай конокту сөзгө алагды кылалы дешти. Үй ээси гана ичинен санаа тартып, кабадар экендигин конокко билгизбеди. Комузчу келип муңдуу кайрыгын чалды. Кеп төркөнүн түшүнгөндөй үй ээси күүнүн муңунан ымыркайын ичээр суусу түгөнүп, чымчыгы чарчап калганын тойду. Бирок конок деген конок да. Анын көңүлүн калтырбайын деп күү чертилип бүткөнчө тилин тиши менен үнүн жүрөктүн эрки менен басып отурду. Сыртка окчун барып бир сыздап алды. Баладан таттуу эмне бар? Ата салты андан бийик да. Атаңдан көрү. Боздор жерде боздотпой, муунтуп турган ата салтын карасаң, уят болбой эле деп түнкүсүн атына чөп салып, эр токумун дайындуу жерге койдук. Конок кеткенче бул үйдө кырсык болгонун сезбеди. Ак ниетин көрсөтүп жолун улантты. Барар жери алыс экен. Кийинки айылга чейин киши кошуп бермек болушту. Жолуна ак тиледик. Баяоо бойдон жол улады. Конокко кабак бүркөбөң, такап суроо бербең. Жасалмаланбай чын жүрөктөн кайрыла жүр. Конок келгенде үйүңдө күкүк уялап, күнүң кыялап тургай. Конок жараткандын элчиси. Каныбек Иманалиев, Каганат.